Так, жашың канчада? 26'da. 26'da. Так, sen мага кандай даттануу менен келдиң? Menki betime aябай кызылдар чыгып кеткен. Анан месячный аябай болезненный болчу. Этеккер аябай ооруп келчү, Канча күн келчү? Bir аягы 5-6 күн. 5-6 күн келчү. Так. Турмушка чыкканга канча убакыт болду? 6 жыл болду. 6 жыл болду. Балалуу болдуңарбы? Ооба, bir балалуу болдук. Бирок андан кийин эле ушу түшүп Канча жолу түштү? 3 жолу түштү. 3 жолу түштү. Сиз 3 жолу тең бардык дарыларды колдондуңар. Коллегалар жазып берген уколдорду алдыңар, таблеткаларды ичтиңер. Бирок биринчиси түшүп калды, экинчиси түшүп калды, үчүнчүсү түшүп калды. Бирок үчөөнүн ортосу канчада убакыттан болду? Чоң сроктордо түшүп калат, аралыктары. Акыркысы 1 жыл 7 ай болду. Андан Неме? Плод? 2 айлык, 1 айлык, 3 айлык канча? Акыркысы 8 айлык. Андан мурункулар. Значит 8 айлык өлүк төрөлдү. Тирүүлө төрөлгөн, 8 күн жашады, анан чарчап. Так, эмне себептешти? Себеп инфекция депти. Инфекция. Значит, сизден өткөн инфекция деп айтты, сенин өткөн инфекция деп. Так, дальше, мурункулары кандай срок? Мурункулар 6 айлык, 5 айлык. 6 ай, 5 айлык болчу калды. Значит, ортосунда 1 жылдай, 5-6 айдай дарыландыңар, бирок баары бир баланын өсүшүнө эч кандай жардам берген жок дарылануу. Акыркысында да аябай аракет кылдык, врачтын айтканы менен болдук. Болгон дарыларын, уколдордун баарын алганбыз. Пландап анан болгондон кийин кайра. Так, кан резус положительный, отрицательный кандай? Положительный. Канча группасы бар? 2-нчи. Жолдошуңар? 1-нчи. 1-нчи группа. Ал деле положительный. Так. Демек, кан жактан наследственно эч кандай оору жок, бирок балада болгону гана инфекциянын айынан 3 жолу тең бала жакшы өспөй, ошондой душар болуп калды. Так, биздин медцентрге келип, азыр мына дарыланганыңар канча убакыт болуп калды? 1 айдан ашты. 1 айдан ашып калды. Так, эмне жакшы жагын көрдүңүз же эмне терс жагын көрдүңүз, ошону айтсаң. Жакшы жактарын эле көрдүм көбүнчөсү. Жанагы массаж аябай жардам берди мага. Массаждан эмнени сездиңер? Массаждан мындай жеңил болуп калдым өзүм. Андан кийин мурун башың ооручу беле? Мурун бир аз башым ооручу. Мындай өзүңдү оор сезип, көңүлүң көтөрүлбөй, тез чарчап, ушундай болчу беле? Ооба, болчу. Азыр кандайсың массаждан? Азыр жакшы болуп калдым, жеңил болуп. Уйку кандай? Уйкум да жакшы болуп калды. Ошол массаждан кийин мага чейин стресс болуп, ошо албетте 3 жолу жоготууга абдан чоң катуу стресске алып келет. Ошол стресстен кийин уктабай калган болушуң керек, Ооба, уктабай калган. Биринчи массаж алгандан кийин андан жакшы уктай баштадым. Ошону сразу. Так, демек, сиз азыр лимфа массажы менен висцерал массаж алып атасыңар, Так, териде өзгөрүү болдубу? Терим кожам агарды, тазаланып, башка адамдар байкап уже айта башташты. Бетке чыккан орусча уйгури дейт, кыргызча ушу бүдүрлөр, ушулар көп болчу эле бетте? Көп эле болчу. Азыр бетиңиз азыр жакшы болуп турат. Так, этеккир боюнча, этеккир кандай болуп өзгөрдү? Ушу эң негизги ушул да сизгечи азыр этеккирдин өзгөрүүсү биз жатыңдын жакшы болушуна алып келебиз да. Так, этеккириңиз кандай болуп өзгөрдү? 1 ай, 1,5 айдын ичинде, демек лимфа массаж, висцерал массаж менен сүйлөк куртуп алып атасыңар, перексти алдым. Перексти тамадан болду. Так, кантип өзгөрдү этеккир? Ошо немеден кийин, сүйлүктөн кийин аябай кан тазарганы байкалды. Аябай ачык цветтеги. Демек, ооба, силер мурун келгенде мага айткансыңар, кара кочкул этеккир келчү деп. Азыр эми алая кровь, ачык кызыл түстөгү. Канча күн келди? 2 күн. Абдан жакшы. Ооруган жок. Мурун абдан ооруган беле, ооруп
ооруч эле. Экинчи күнү аябай ооруч. Абдан ооруч эле. Азыр эми оорубай калды. Так. Азыр канчанчы жолу алышыңар сүлүктү? Сүлүктү бүгүн 12-чи жолу. 12-чи жолу. Сиз эми мына ушул биздин угармандарга, мекендештерге айтып койсоңуздар, мындай, алар тез эле жакшы болуп калса, ушу 10 күндө эле жакшы болуп калсам, же бир жумада эле жакшы болуп калсам деп шашылгандар бар да. Демек, жакшы болуш үчүн дагы башка үйдөн эмнелерди айттым мен? Сиз айткан баардык кеткен иштердин баарын толук аткарыш керек эми биринчиден. Үйдөн эмнелерди аткарып атасыңар? Үйдөн эртең менен тура алып эле сууга перексти кошуп унтамчы кошуп ичем. Андан кийин Коротковдун дарыларын ичем. Андан кийин анан тамактанып нетем да. Башка упражненияларды кылам. Ооба, баягы мен айткан үйдөн жасалчу без лимфа массаж, өттү түртүү, ич менен дем алуу жана ичти басуу. Ушу 4 көнүгүүнү сөзсүз жасап атасыңар, э? Ооба, наклонениянда тамактын алдында. Демек, өттү чыгарып туруп, анан тамак ичип атасыңар. Так, суу. Сууну 1,5 литр. Bir күндө 1,5 литр суу ичип атасыңар. Демек, жакшы болуш үчүн бардык ыкмаларды колдонуш керек. Анан эми биздин урматтуу мекендештер бир-экөөнү эле жасайт да, анан кийин болбой атат го деген суроо бере берет да. Урматтуу мекендештер, мен эми муну менен эмне айтайын деп атам? Муну менен биз жакшы болуш үчүн бардык ыкманы колдонушубуз керек. Мен дайым айтам, 70% өзүңөргө байланыштуу, чынбы? Мына, өзү деген баарын жасап атат. Мен айткан көнүгүүлөрдү жасап атат, тамакты жөндөп атат, жаса дегенде ич дегенди ичип, ичпе дегенди ичип атат. Биз жактагы ыкмаларды колдонгон үчүн өзү өткөндө келип мага абдан таң калды. Мен ушул жашка чейин мен эч качан этек кирдин мындай таза болуп келгенин көргөн эмесмин деп өзү таң калып келди да. Урматтуу мекендештер, жакшы болуш үчүн сөзсүз түрдө өзүңөр колдоно турган ыкманы көбүрөөк колдонуш керек. Узакка колдонуш керек. Эми албетте 10 күндө эле боло койбойт, чынбы? 15 күндө боло койбойт. Күндөн күнгө адам жакшы болуп туруп. Демек мен сизге дагы да болсо сабырдуулукту тилеймин, дагы да болсо ушул ыкмаларды токтотпостон жасай бересиздер. Эмне үчүн? Себеби деген биздин кан тамырдын ичиндеги эритроциттер 120 күн жасайт. Демек, сиз 120 күндөн кийин, мына сиз менди азыр 1 ай ичине алып кетесиз. Андан кийин дагы 3 ай. 120 күн деген сөз бул 4 ай деген сөз. Демек, организм 4 айда жаңыланат. Ал деген сөз эски эритроциттер кетип, ордуна жаңы эритроцит келиш үчүн 120 күн керек. Мен сиздерге сабырдуулук, ден соолук каалаймын.